Ардактуу көрүүчүлөр, Манас ТВ каналында көрүп жатасыздар. Назарыңыздарда куттуу Рамазан берүүсү жана алын алып барган Уланбек Калмырза уулу. Саламатсыздарбы? Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүнкү темабыз шарият жана үрп-адат деген темада болмокчу. Дегеле динибизде шариятта үрп-адаттын орду кандай, үрп-адаттарга кайсыл деңгээлде этибар кылынат, кылынбайт, ушул теманын тегерегинде сухбат кылайлы деп жатабыз. Ал үчүн бизге теология факультетинде окутуучу, доценти милдетин аткаруучу доктор Айтмамат Кариев агай келди. Агай кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Агай, бүгүн ошол шарият жана үрп-адат деген темада сиз менен бир сухбат кылайлы деп жатабыз. Ага чейин бизге эми ошол дин, шарият, мазхаб жана үрп-адат деген терминдерди ачыктап берсеңиз, ошонун негизинде анан улантсак кийинки суроолорду. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва бихи настаин. Кудай Таалага чексиз кандуу саналар, пайгамбарыбызга көптөгөн дуай саламдар болгон болсун. Шарият бул Араб жарым аралындагы Азрети Мухаммад пайгамбарга түшүрүлгөн ислам дининин коробкасы ачылы элек белекке окшогон абалы. Башкача айтканда, эч кайсы жашоо образы менен камыр жумур болуп аралашып кете элек абалы шарият деп эсептелет. Башкача айтканда, дагы да тагыраак айтканда, Кур'ан-ы Каримдагы мыйзам, укуктук мыйзам жобо маанисин билдирген 552 ахкам аяты, анан Ибн Хаджар Ал-Аскаланинин Булугул Марам деген китебиндеги 2000ден бир аз өткөн ахкам хадистерди биз шарият деп эсептейбиз. Негизги мааниси ушул шариаттын. Бирок тилекке каршы биздин бир эмебиз бар. Азыр шарият дегенде Араб жарым аралындагы жашоо образын шарият деп түшүнүп алгандагы учурлар болуп атат. Дин деген эмне? Дин деген ошол баягы коробкасы ачылгандан кийин, мисалы, торт кесип атканда сен 3 бурчтуу кылып кескен болсоң, мен аны 4 бурчтуу кылып кесем. Бирөө тоголок кылып кесет, жана башка. Кескен абалына жараша эмне болуп атат? Маани же болбосо кандайдыр бир мааниге ээ болуп атат. Муну шариятты түшүнүүдө ошол тортту кантип кесип аткан болсок, ошого жараша маани же болбосо бир эме алып атат да, калып абал алып атат. Ошого жараша үрп-адат дагы ошондой мааниге ээ. Үрп-адат динде аябай маанилүү орунга ээ, даже ошол аяти карималар дагы, хадистер дагы түшүнүлүп атканда, жоромолдонуп атканда, тафсирленип атканда, аят карималар дагы ошол хадистер дагы үрп-адаттын негизинде жоромолдонот, тафсирленет. Үрп-адаттын диндеги орду ушунчалык маанилүү болгондугу үчүн келип олтуруп, ошол ислам укугу тарыхы жараянын жүрүп жаткан учурда 4 мазхаб деген мазхаб пайда болуп баштаган. Башкача айтканда, мындай жалпак тил менен айтайын, эми пайгамбарыбыздын доорунда фикhi маселелер суралганда пайгамбарыбыз өзү түздөн-түз жооп берип турду. Пайгамбарыбыздын ошол методун, усулун сахабалар көрүп турду. Анан пайгамбарыбыз жанагы коштошуу кутбасында баллигу анни валау калима деген буйругу менен сахабалар ошол динди кандай абалда жеткирсе, ошондой абалда жеткирем деп ааламдын ар бир бурчуна таркап кетишти. Эми ар бир сахабанын дагы өзүнүн билим деңгээли, жашоо образы, билим деңгээли ар башка болгондой эле жашоо образы дагы ар башка. Ошон үчүн барган бир эле хадисти барган жериндеги үрп-адаттын негизинде ар башка ар түрдүү жоромолдоп башташкан. Жада калса, Азрети Умардын доорунда Мисирдин, азыркы Египеттин валиси болуп турган Абу Муса Ал-Ашари кат жазат. Ой, момун мусулмандардын халифасы, бул жакта Мадина жана Меккедегидей маселелер эмес экен, бул жакта башкачараак маселелер бар экен, окшошпогон маселелер, жаңы маселелер бар экен. Эмне кылайын дегенде, маселелердин жообун айта албай атам, эмне кылайын дегенде, бул жактагы маселелерди билесиң го, ошого жакыныраак маселелерди такташтыр, вакис алайха деген сөздү айтат да, ошого кыяс кылып өкүмүн бере бер деген сөздү айтат. Эми бул жерде мен айтайын дегеним, Мисирге Абу Муса Ал-Ашари барган. Анан Куфага Ибн Масуд барган, таркап кеткен. Багдадка барган, Куфага бирөө барган, Басрага бирөө келген, Шамга бирөө кеткен,
Йеменге бирөө барган ар кимиси ар башка түрдө бир эле хадисте ошол жердеги жашоонун образына жараша жоромолдоп баштаган же болбосо бир эле аятты. Анан ушул жерден акырындык менен ар түрдүүлүк деген нерсе пайда болуп атат. Бир эле маселеде 4-5 фатва пайда болуп баштатат. Ошол фатвалар акырындык менен себеби бул дагы мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Ар бир адам баласы өзүнчө ой жүгүртө алган, башка бирөөгө окшогон өзүнчө Кудай Тааланын бир керемет. Айтайын дегеним баардыгы бир таризде ой жүгүртүп, бирдей ойлонгон жандыктар эмес. Кур'ан-ы Каримде «Вала язалуна мухталифин» деп мунун табигый процесс экендигин дагы айтып өткөн. Себеби мисалы бир эле үйдөгү атанын пикири башка болушу мүмкүн, аганын пикири башка болушу мүмкүн, кенжетайдын пикири башка болушу мүмкүн да. Бир эле маселеде. Бул да болсо ошо Кудай Тааланын адамзатынын ичине салып койгон табигый бир өзгөчөлүгү. Эми ошол нерсени акырындык менен Куфага келгендердин, Куфага динди жеткирем деп келгендердин көпчүлүгү баягы акылга, логикага көбүрөөк басым жасаган сахабалар болгон. Булар дагы мажбур калган ошол нерсеге. Эмнеге дегенде Араб жарым аралында жөнөкөй эле элеттик жашоо болгон. Ошо сахабалар доорунда, табииндар доорунда. Ал эми ошол эле доордо бул жакта Куфада жанагы Перс империясынан калган калдыктар, өнүккөн маданият болгон, цивилизация болгон. Анан Мисирге барганда дагы бул жакта дагы өзүнчө бир маданият болгон. Бирок исламдан башкачараак маданияттар болгон да. Буларга жол табыш, шариятта орду кандай деген маселени изилдеп жүрүп, ошол акылга меглан көбүрөөк басым жасап, сырттан баамдап турган киши үчүн пайгамбарыбыздын айткан хадиси көп деле маанилүү болбой калышы мүмкүн да. Бул табигый эле бир нерсе болушу мүмкүн. Себеп анын акылына жатпай аткан болсо, ал хадистин көп деле мааниси калбай калат деген таризде булар акылды иштеткенге мажбур калышкан. Ошентип олтуруп Араб жарым аралындагы баягы ахли хадис деген пайгамбар кантип жашаса, биз да ошентип жашашыбыз керек. Пайгамбарыбыз шариятты биздеге практикалык түрдө жашап көрсөтүп берип кеткен деген түшүнүк пайда болгон. Жаңы пикирлерге эме кылбастан биз пайгамбар кандай жашаса ошондой жашашыбыз керек деген түшүнүктү карманып, ахли хадис деген же болбосо ахли хижаз деген эмени карманып калышкан, пикирди карманып калышкан. Ал эми бул жактагылар болсо ахли рай. Жанагы айткан себептерден улам географиялык айырмачылык бар, тарыхый айырмачылык бар, тил маселеси бар, анан дагы хадис базасы. Мисалы Куфада хадисти билген кишилер болгон, бирок бардыгы биле берген эмес да. Ошол хадис илими менен шугулдангандар же фикх илими менен шугулдангандар жана башка хадистер гана билген. Ал эми Мадинада болсо ошол пайгамбарыбыздын хадистерин көпчүлүгү эле 90% уккан болушу мүмкүн да. Анан ушул жерден бир эме жаралып атат да. Биз мусулмандар кайсыл жашоо образын тандашыбыз керек деген суроо жаралат. Пайгамбардай жашап өтүшүбүз керекпи? Же аймакка жараша акырындык менен өзгөрөрбү диндин өкүмдөрү деген маселе жаралып атат. Эки түрдүү теосаясий эмелер бар, пикирлер бар бул жерде. Эгерде биз пайгамбар кандай жашап өтсө, ошондой жашашыбыз керек дей турган болсок, анда биз өзүбүздүн кыргыздын улуттук иденттүүлүгүнө доо келтирип коебуз. Биз эмне кылышыбыз керек бул жерде? Биз улуттук иденттүүлүгүбүздү сакташ максатында ошол жанагы мен айтып аткан акырындык менен калыптанып олтуруп мазхаб деген пайда болгон Ханафи мазхабын түшүнүгүндө эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздүн диний баалуулуктарыбызды сактап калышыбыз керек. Ханафи жана Матуриди түшүнүгү бул биздин концепциябызда да орун алат. Эмнеге дегенде биздин ошол жетекчилер дагы мазхабтын канчалык маанилүү экендигин түшүнүп аңдап жетишти да ужечи. Эмнеге дегенде 30 жылдын ичинде ар түрдүү идеологиялар, ар түрдүү теосаясий, геосаясий деген эмелерден улам акыры барып динди жашаш керек. Биз мусулман болгон менен, мусулман болгондугубуз үчүн диндин амир буйруктары менен жашашыбыз керек, өкүмдөрү менен. Бирок канткен абалда деген суроо жаралып атат да. Арабтардын жашоо образын Кыргызстанга алып келип таңууласак,
ошол динби же болбосо биз кыргыз бойдон калып эле калпагыбызды, чепкенибизди, элечегибизди, үкү топубузду кийип алып туруп эле мусулман болсок деле болор эби деген суроо жаалат да. Жашоо образыбыз ата бабадан калган мурас катары улана берсин. Динибиз дагы биздин көкүрөктө тура берсин. Бирок ошол менен бирге жана мен айткан 252 ахкам аяты, анан 2000ге жакын бул ахкам хадистерди кайсыл жердеги коомчулук болбосун мусулман катары аткарууга милдеттүү болот. Мисалы, жанагы тахрим аяты. Үйлөнүүгө тыюу салынган нелер аял кишилер. Же болбосо үйлөнүшү туура эмес деп шариятта бааланган аял кишилер. Мисалы, жөнөкөй эле бир инстинкт катары адам баласы дагы кол сунбай турган баланын өзүнүн апасы менен же болбосо карындашы менен, эжеси менен үйлөнүшү кайсыл жерде болбосун мусулман болуп аткан болсо, бул кыргызга да тийиштүү, кыргыз мусулманына тийиштүү, өзбек мусулманына да тийиштүү, Индонезиядагы, Мароккодагы мусулманга да тийиштүү. Бул бардыгы тарабынан аткарыла турган өкүм. Бирок ошол нерсеге келе турган болсок, үйлөнүү тоюн өткөрүү бул жерде уже үрп адатка ташталып атат. Үрп адатка ташталып атат дегенимде мындай да. Үрп адат пайгамбарыбыздын бир эмеси бар. Сахабага насааты бар. Жөн эле келинди алып келип отургузуп алганда айтып аткан жери бар. Ал деген эмне? Пайгамбарыбыз эмне болду дегенде, ушундай келинчегим алып келдим дегенде, аулим валау бишатин деген сөздү айткан. Башкача айтканда, бир кой союп болсо дагы той ашы берип кой деген сөздү айткан. Бул жерде ар ким ар түрдүү жоромолдойт, өзүнүн үрп адатына жараша той деген түшүнүктү түшүнө берет да. Анда мен жагы эмеге келип коеюн. Абу Ханифанын доорунда, ошол Куфада өзү имам Азам Абу Ханифа баш болуп, имам Абу Юсуф, имам Мухаммед, имам Зуфар, Хасан бин Зияд ал-Луилар, булар Ханафи мазхабынын негизги идеологиясын түптөндүрдү. Теориялык жактан дагы, практикалык жактан дагы түптөп калыптандырып коюп кетишти. Имам Мухаммеддин ошол баягы парталаш досу Бухарадан барган Абу Хафс ал-Кабир деген киши болгон. Ошол киши имам Азам Абу Ханифанын сабактарында тизе бүгүп, ошонун көп жылдар бою сабагын угуп, анан бизге ошол Бухарага кайра келет. Кайра келип туруп, анан ошол Ханафи мазхабынын негизги укуктук школасынын фундаментин ушул Бухарадан түптөйт. Анан биздин баягы Орто Азиядагы Ханафи түшүнүгү дегенде ушул доордон баштап келген Ханафи түшүнүгү айтылат да. Ошол Ханафи түшүнүгү жанагы мындай болуп келип атат. Башкача айтканда, имам Азам Абу Ханифа мен кайсыл бир Перс улутунун эмеси катары, атуулу катары арабтардын үрп адатынан жоопко тартылбайм, бирок арабтарга түшкөн динден жоопко тартылам деп, арабтардын үрп адатын динден экиге ажыратып караганга толук мүмкүнчүлүк тапкан. Ал бул ишти көптөгөн өмүрүн өткүчөктө аткарып өткөн десек болот. Анан Абу Хафс ал-Кабир дагы Бухарага ылайыктап арабтардын үрп адатын дагы, перстердин дагы үрп адатын албайбыз. Биз бул жердеги түрктектүү элдердин үрп адатын ылайыкташтырышыбыз керек деген сөздү айтып атат. Мунун эң эмеси баягы пикке жеткен эмеси бул Имам Сараксинин Ал-Мабсут китеби. Ошол Ал-Мабсут китебин ачып карай турган болсок, айында ахли Түркистан, фи амали ахли Түркистан деген сөздөр көп да. Башкача айтканда, түрк элдеринин, бул жердеги Түркистандагы, Орто Азиядагы түрк элдеринин бул үрп адатында шарияттын өкүмү мындайча жоромолдонгон деген таризде айтылган көптөгөн сөздөр бар. Бир жыйынтыктайын. Шарият Кудай Тааланын жалпы инсаниятка жөнөткөн мыйзам, өкүм, жоболорунун топтому шарият. Дин ошону ар бир коом, ар бир эл өзүнө жараша түшүнүшү. Ал эми мазхаб ошонун кандайдыр бир теориялык жактан дагы, практикалык жактан дагы калыптанышы, укуктук школага айланышы. Ал эми үрп адат деген бул ар бир элдин өзүнүн дин менен чогуу
башкача айтканда эң эркин абалда жашаганга берилген шарияттын укугу десек болот. Мен арабтардын үрп адаты менен эмес, кыргыздын үрп адаты менен жашаганга толук укугум бар. Шарияттагы негизи өз ушун талап кылат. Жанагы пайгамбарыбыз Маккада айткан сөзүн Мадинага барганда бир аз башкача жоромолдоп баштаган. Кур'ан-ы Каримди карай турган болсок, «Ва'мур бил урф» деген аят карима бар. Аларга бул маселе боюнча үрп адатка таянып өкүм бер. «Вашавирхум фил амр» деген сөздөр бар. Мисалы, пайгамбарыбыз жанагы «Ла таби ма лайса индак» деген хадисте Маккада айткан, Меккеде айткан. Колуңда бол элек нерсени сатпагын, что кийин проблема чыгып калбасын, проблема жаралып калбасын деген таризде ушуну не кылган, айткан. Анан Мадинага журт которгондон кийин эле сахабалар, ошол мадиналыктар өзгөчө келип пайгамбарыбызга даттанышкан, суранышкан. Алланын элчиси ушундай деген хадис айткан турбайсызбы? Биздин экономикалык системибиз Мединадагы бардыгы ушунун негизинде болот да. Бартер, вариант, жана башка деген нерселердин негизинде жүргүзүлөт. Бул бизге аябай чоң мүшкүл жаратат дегенде «Вашавирхум фил амр» деген сөздү айткан аят каримада. Анда ошолордун үрп адатына жараша өкүм бер деген. Анан пайгамбарыбыз өзүңөр да билесиңер, жанагы салам келишими. Башкача айтканда, заказ бере турган болсок, мисалы костюм тиктире турган болсоң, кайсы материалдан, анан кандай стилде, канчанчы күнү даяр болуш керек. Анан жана башка бардыгын топчусуна чейин не кылыш керек, так даана айтылыш керек. Кийин ызы-чуу чыкпагыдай боло турган абалда. Ошол жагынан алып караганда пайгамбарыбыз өзү дагы ошол үрп адаттын канчалык динде орду маанилүү экендигин өзүнүн практикалык жашоосу менен дагы көрсөтүп кеткен десем болот. Анан ошондой болсо, анда бул ишти кылбай кое турган болсоңор, экономикалык системага вообще эле кыйрап кала турган болсо, анда мындай кыла деген. Алып бере турган нерсеңер, сата турган нерсеңер так даана болсун. Килограммы, метри, төлөнүп турган акчанын түрү, дирхамбы, динарбы, кайсы өлкөнүн акчасы бардыгы белгилүү болсун, анда шарият уруксат берет деген сөздү айткан. Жалпы жонунан ушундай. Рахмат, бизге ошол шариаттын, диндин, мазхабтын, үрп адатын аныктамасы, анан диндеги ордун дагы айтып бердиңиз. Анан бул жерде өзгөчө айтып жатасыз, баягы ошол үрп адат ошол элдин пайдасына болуш керек да, элдин экономикалык жана мындай жатканда макасыт, маслахат дегендейчи. Ал эми пайдасына болбосо ал нерсе алынбайт да негизи. Анан сизге ушун менен бирге эле мындай суроо бергим келип атат да. Бизде үрп адат деген эле Кыргызстанда той аш, өлүм житимде ошокшогон нерселерде ысырапкорчулуктар бар го. Ушуларды дагы эсептешет. Ошол үрп адат менен сиз айткан үрп адат экөө окшошпу же эки башкабы ушундай? Ислам укугу методологиясында үрп адаттын аныктамасы мындайча айтылат да. Баягы Халлафтын эмесинде, китебинде үрп адат деген ма сару алейхи нас мин каулин ау филин ау таркин деген абалда. Башкача айтканда, адамдардын бир ишти такай аткарышы же бир сөздү бир мааниде колдонушу, же болбосо кандайдыр бир нерсени таштап коюшу үрп адат деп айтылат. Эми үрп адатта ислам укугу методологиясында биздин негизги 4 далилибиз бар. Ал дегенибиз Кур'ан-ы Карим, сүннөт, ижма, кыяс. Андан кийинки далил эле уже үрп адат болуп эсептелет да ислам укугу методологиясында. Бир маселе суралып кала турган болсо, маселенин жообун Кур'ан-ы Каримден издейбиз, таба албасак сүннөт, таба албасак ижма, таба албасак кыяска салабыз. Болбосо анан үрп адаттын негизинде чечкенге милдеттүү болобуз. Эми бул ислам укугу методологиясындагы үрп адат менен биздин жашообуздагы үрп адатты кантип шайкеш келтириш керек? Же болбосо биздин үрп адатты биротоло таштап, болбогон нерсе баягы жахилия доорундагы арабтардын кылган иштери сыяктуу эле нерсе деген көз карашка да барбаш керек. Же болбосо биротоло арабтардын үрп адатына кирип кетпеш керек, ортодо калыш керек. Ислам укугу методологиясы бул маселеде эмне деген эмени кылат, озипаны аткарат. Бул озипа, төмөндөгү озипа. Эгерде кайсы гана коом болбосун, кыргыз эле коом эмес, кайсы гана коом болбосун, эгерде ислам дининин негизги өкүмдөрүнө шайкеш келе турган болсо, кала берет ипка.
аны менен мусулмандар амал кылып кете берет. Мисалы биздин калпак кийип алып намаз окушубуз, же болбосо энелерибиздин элечек кийип алып, топуш өкүлө кийип алып намаз окушу, жаш кыз келиндердин. Булар эч кандай карама каршы келбейт. Эки, ислах 50% карама каршы келе турган болсо, аны биз оңдоп коюшубуз керек болот. Мисалы, той аштарда бир кафе, ресторанда той өткөрүп коюш керек. Жана пайгамбарыбыз айткандай эле, аулин валау бишатин дегендей, бир кой союп болсо да той кылгының деген буйругу бар. Бирок ошону баягы биз бир ресторандын бир жагында аялдар, бир эле ресторанда отура берсин, макул, эч эмес жок. Бир жагында аялдар, бир жагында эркектер болсо дагы жакшыраак болот. Эмнеге дегенде, эркектердин отурганда маселеси башкача болуп калышы мүмкүн, аялдардын маселеси башкача болуп калышы мүмкүн. Эми үстөлдүн үстүнө отурганда сен аны айтпа деп айта албайсың да. Оозунан чыгып кетиши мүмкүн, неудобно болуп калышы мүмкүн. Ошого эки жакты эме кылып койгон боло берет. Анан илга деген нерсе бар. Илга бул ошол эле той аштардагы биздин кыргыз үрп адатындагы жанагы ичимдиктер шариятта арам кылынып аткандан кийин бул ичимдиктерден толугу менен жүз үйрүшүбүз керек, үстөлдүн үстүнө коюлбаш керек. Же болбосо жанагы өлүм житимдеги ачууну ачуу басат деп өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып арак ичиш. Бул дагы ошол баягы ислам укугу методологиясы бул нерсени таштагыла деген буйрукту берет да. Чындап эле акылга салып карап көрө турган болсок, эч кандай эме максат эмес, акылга салып карап көрө турган болсок дагы чылым чеккенден, ичимдик ичкенден эч бир эме болуп кеткен эмес экен да. Анан дагы бир маселе, таң калган маселем, немистер үйлөнүүдөн мурда 40 күн бою чылым чегүүдөн, ичимдик ичүүдөн алыс туруп, тамактануусуна аябай дыккат этишет экен. Ал эми биздин кыргыздын тоюнда именно ошол той күнү кыз келин дагы ичип алат, эркек дагы ичип алат. Андан төрөлүүчү бала кандай төрөлөт деген маселе жаралып калат. Ошон үчүн бул жерде таштап койгон жакшы болот. Анан дагы 4-чү акыркы эмеси бул эме инша. Инша деген ушул тойдон кете берейин эми. Мурда нике качан кыйылчу эле? Түн ортосунда той бүткөндөн кийин анан молдону чакырып келип алып көшөгөнүн аркасында нике кыйлат болчу. Бирок азыр ошол нерсе Кудайга шүгүр кыздын үйүнөн эле кыйылып баштады нике. Эмнеге дегенде шарият боюнча ошол баягы махрам болбогон бейтаныш кыздын колун кармаштагы уруксат берилбеген иш болуп эсептелет да. Биринчи ипка, эгерде шариятка карама каршы келбей турган болсо, анда биз өзүбүздүн үрп адатыбызды кармана беребиз. Эки, ислах жарым кала турган болсо, анда биз аны шариятка төп келтирип коебуз, болду, колдоно беребиз. Илга 100% карама каршы келип аткан болсо үрп адатыбызга, мисалы ашыкча ысырапкорчулук тойдогу. Жанагы исламдык методологиясында да жаздым эле тереңдете. Ысырапкорчулукка жанагы кредитке болсо дагы той өткөрөт, анан 1 ай өтпөй ошол кредитти төлөш үчүн Москванын жолуна кадам таштайт. Анан келинчеги бул жакта калат, тагдыр бузулуп кетиши мүмкүн, ойноштук болуп кетиши мүмкүн, үй бүлө бузулуп кетиши мүмкүн дегендей, же бала жетим калып калышы мүмкүн, ажырашып кетиши мүмкүн деген көп нерселер бар да. Ушундай нерсенин кимге кереги бар? Азыркы эшмат менен ташматты эртеңки күнү дагы ойлонтурбай турган даражада той өткөрүшүбүз керек да. Анан бул эмеси эң акыркысы илга, эгерде шариятка карама каршы келе турган болсо, бул нерсени жүз үйрүшүбүз керек. Мисалы дагы бир эмени берип кетейин. Могу эмелерде, түрктөрдө той деген маселе аябай, мисалы өрнөк ала турган эле нерсе да. Эмнегенде бизде аябай ызы-чуу көп болуп, акча көп болуп кеткендиги үчүн чыгым көп болуп кетет. Аларда эми баягы тамак аш жөнөкөй эле үстөлдүн үстүндө ошол шорпосу, ашы, айраны, анан кийин чалабы, анан кийин бир таттуусу болот, болду ошол эле. Ушундай боло турган болсо, эртеңки жубайлардын эртеңки күнүнө дагы бир кандайдыр бир бизнести баштап кетиш үчүн, үй бүлөнүн тың абалда эме кылыш үчүн бир эме болот эле да. Анан
жанагы эң акырында айткан бул инша. Биз туура эмес жанагы 70 жылдык доордо калыптанып калган үрп-адаттардан толук бойдон жүз үйрүп туруп, эгемендүүлүктү алгандан кийин мүмкүнчүлүгүбүз болуп аткан учурда бизде диний жааттагы кээ бир эмелерде ошол диндин амир буйруктарына шайкеш келе турган абалда өзгөртүп койгонубуз дагы жакшыраак болот. Диндин туура түшүнүшү үчүн өзүбүздүн үрп-адатты биротоло урнага таштабастан үрп-адатыбызда туура так билишибиз керек. Өзүбүздүн тарыхыбызды, каада салтыбызды, нарк наслибизди дагы билбей турган болсок, анда биздин ислам дининин өкүмдөрүн дагы туура анализдеп, туура жыйынтык чыгара албай калабыз. Рахмат. Демек, бул жерде өзгөчө биз баса белгилешибиз керек экен. Анткени баягы биздеги өлүм житимде той топурадагы эл көрсүн, кожо көрсүн деп ашыкча ысыраптын дагы биз ал ооба элдин үрп-адаты болушу мүмкүн, салты болушу мүмкүн, бирок сиз айткандай аны же ислах кылыш керек, же ипка кылыш керек. Эгерде каршы келбесе, элдин пайдасына каршы келбесе, же болбосо аны илга кылып, аны жок кылыш керек. Ал экөөнүн айырмасы бар экен да. Бизде көбүнчө айтылып калат эмес, мисалы, салт үрп-адат десең эле ошолор эске келет да. Бирок сиз дагы тарыхынан айтып бердиңиз, мисалы, ошол эле келишимдерде, биздин Маверанахн Орто Азияда башка келишимдердин, ошол эле Куфада, ошол эле Мисирдеги келишимдер, булардын баардыгы натыйжада уруксат берилгенде адамдын пайдасына, ошол коомдун маслахатына болгондугу үчүн уруксат берилип, аны уланып кетип атпайбы? Анан дагы бул жерде айтып кете турган нерсе, бул жерде мындай болуш керек болуп атат да. Мен жазган чызган китептеримде, макалаларымда ушуну аябай бек тутуп иштеп келе атам. Араб өлкөлөрүнө барып илим алгандар келип алып туруп, бизде арабтардын үрп-адатын таңуулабаш керек. Пакистандан окуп келгендер Пакистандын үрп-адатын таңуулабаш керек. Түркиядан окуп келгендер дагы түрктөрдүн үрп-адаттарын таңуулабаш керек. Эмне кылыш керек? Ошол исламдын негизги өкүм, мыйзам, жоболорун биздин өзүбүздүн үрп-адат менен шайкеш келтириш керек. Камыр-жумур кылып, эмне кылыш керек? Жашай турган абалга алып келип коюш керек. Муну итак эле кылышыптыр. Имам Сарахси айттым го, 30 томдук китебинде ошону эң жакшы абалда иштеп бериптир бизге. Эми ошол нерсени туура азыр 21-кылымда Имам Сарахсинин көптөгөн фатуалары азыр өтпөй калышы мүмкүн. Бирок ошону биз өзүбүздүн баягы 21-кылымга ылайыктап ала турган болсок, жакшы эле бир эме болот да. Утук болот. Рахмат агай. Бүгүн ошол бизге шарият жана үрп-адаттын мааниси, орду, тарыхынан баштап бүгүнкү күнгө бизибизге дагы аябай тиешелүү болгон, кыргыз коомчулугунда дагы актуалдуу болгон нерселерди баардыгын бизге кызыктуу кылып айтып бердиңиз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бул жерде айткан баардык насааттарыңыз баардыгын өз адресине жетсин деген тилектешмин. Рахмат. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн биз шарият жана үрп-адат деген теманын тегерегинде сухбат кылдык. Ооба, чындап эле карай турган болсок, шариятыбызда, динибизде үрп-адаттын аябай чоң орду бар. Биз ислам тарыхына карай турган болсок, пайгамбарыбыздын өмүр баянында деле бизге келген көптөгөн укуктардын, шарият өкүмдөрдүн баардыгын пайгамбарлык келгенге чейин эле жахилия доорунда дагы биз көрсөк болот. Бирок ошону пайгамбарыбыз аны эгерде оңдой турган жерин ислах кылып оңдогон, эгерде каршы келе тургандарды илга кылган, ал эми каршы келбей турган элдин тарабынан кабыл алынган нерселерди аны ипка кылып кошуп кете берген да. Андан кийинки пайгамбарыбыздан кийинки доор сахабалар, табииндер, муштахид имамдар доорунда дагы исламдын көптөгөн өлкөлөргө жайылып географиялык аймактын кеңейүүсүнөн улам дагы көптөгөн жаңы элдер исламга кирген жана алар ошону менен бирге эле үрп-адат, каада салттары менен кирген да. Ошол жерде дагы биздин мазхаб имамдарыбыз, алымдарыбыз аны дагы биздин ислам дининин негизги принциптерине каршы келбесе, аны кабыл кылып, эгерде аны жарым жартылай каршы келе турган болсо, аны ислах кылып, эгерде такыр каршы келе турган болсо, аны илга кылып келген да. Мисалы, аны көптөгөн өрнөктөр бар. Мисалы, бизден ошол эле Орто Азияда, Маверанахн, биздин чөлкөмдө
Байул Вафа деген бир келишим бар. Ошону дагы биздикилер кабыл алышкан. Мурун ошол эле Куфада пайгамбарыбыздын убагында андан башка жок экендигибизди билсек болот. Бул жердеги дагы өзгөчө көңүл бура турган нерсе ошол үрп адаттын, каада салттын элдин пайдасына, маслахатына бир жарай турган бир нерсе болуш керек да. Сөзсүз ошондо гана ал нерсе кабыл алынат. Ал эми бүгүнкү күнгө келе турган болсок, бүгүнкү биздин той аштардагы, өлүм житимдеги эл көрсүн, кочо көрсүн болгон ар кандай ысырапкорчулукка арналган, ысырапкорчулукка багытталган үрп адаттардын эч кандай маслахатка да, коомго дагы бир пайдасы болбогондуктан аны биз баягы үрп адат деп кабыл алуубуз бир аз кыйынга турат. Аны жогоруда агайыбыз дагы айтып кеткендей, аны же илга кылыш керек, же аны ислах кылып өзүбүздүн динибизге жана адамдардын пайдасына жараша өзгөртүш керек. Ошондо гана биз баягы өзүбүздүн улут катары дагы, үммөт катары дагы өзүбүздүн жашообуздун улантуусуна, жеңилдетүүсүнө бир себеп болот да. Мисалы, ошол эле фыкыхтан карай турган болсок, азыркы күндө деле көптөгөн келишимдер чыкты. Мисалы, жөнөкөй эле биз азыркы соода саттык кылуубузда гарантия берүү деле бир биздин ислам укугу методологиясына карасак каршы келет да. Бирок бул жерде дагы элдин ошо үрп адаты, сатуучуга дагы, алуучуга дагы бир кандайдыр пайда болгондугу үчүн бул нерселер дагы уруксат берилип кабыл кылынып баштады да. Жана ошондой эле фыкыхта дагы көптөгөн азыркы учурда электрондук сатып алуулар жана башка нерселер дагы элдин пайдасы, элдин маслахатына болгондугу үчүн бул нерсе кабыл алынып келе жатат да. Ушул жерде баса белгилегенибиз, бул үрп адатты демек биз макталган жана зыяндуу деп дагы балким бөлүп алсак болот экен. Бул үрп адаттардын жашообузга орду аябай жогору. Ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү соңуна чыкты. Кудай таалам баарыбызга ошол өзүбүздүн динибиз менен бирге дагы ошол ата бабаларыбыз канча жылдык кылымдап келе жаткан үрп адат, каада салтыбыз дагы албетте динге каршы келбеген. Ошолорду дагы кармап, кийинки урпактарга, үммөткө өткөрүп берүүнү насип кылсын деген ару тилектер менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Алып баруучулук кызматта Уланбек Кылмырза уулу болдум. Эмки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.